Бул техниканын жардамында жерди айдабай туруп эле дан эгиндерин себүүгө болот. Дыйкандардын буга чейинки чыгымдары 2 эсеге чейин азайып, эгиндин түшүмдүүлүгүн жогорулатууга салымы чоң. 4 жылдан бери бул ыкманы колдонуп келген кадамжайлык дыйкандар өткөн жылы 230 гектарга эгин айдаган болсо, бул жылы 300 гектарга көбөйтүүнү колго алышууда. Бул техника бүгүн биздин молчун кооперативинде 4 дана бар. Область боюнча иштейбиз биз молчун кооператив. Ошол 3000 мүчөбүз бар бүгүнкү күндө. Ошол өзүбүздүн мүчөлөргө ушундай кызматтарды көрсөтөт. Бул техниканын жакшы жери дыйкандардын эмгекке болгон убактысы, эмгекке болгон күчү 2 эсеге чейин, 3 эсеге чейин үнөмдөлөт. Түшүмдүүлүк болсо 2-3 эсе жогорулайт. Айырмасы ушунда да. 100 килограммды бул азыркы күндө 27 сомдон болот. Түзеги ыкмасын мындан арыда жайылтуу максатында дыйкандарга түшүндүрүү жана окутуу аракеттери да жүрүп жатат. Айыл чарба кызматкерлери түзеги ыкмасында жумушчу күчүн, техникага кеткен күйүүчү майды жана убакытты үнөмдөөгө болоорун айтышат. Бул боюнча атайын семинарларда уюштурулууда. Жаңы өрөөндөрдү ошол өндүрүшкө кирүү, жаңы технологияларды колдонуп, ошону кеңири жайылтуу болуп отурат. Негизинен бүгүн ошол түз эгүү ыкмасы менен биз районда 4 жылдан бери колдонуп келебиз. Бул более экономичный болот экен, бүгүн семинарда уктуңар. Быйыл гектарды көбөйтөбүз. Былтыр 40 гектар экти да быйыл энди ошонун тегерегинде кебиз деген аракетибиз бар. 40 гектардан 150 канча тонна алдык да. 36 центнерден алдык. Общемда бири 40 берди, бири 35, бири 20 берип, средний урожай 35-6 болуп калды. Туркиядан алынып келинген техника дан эгиндеринен буудайды, арпаны, жүгөрүнү жана бедени сээп, бир эле учурда жер семирткичтерди да чачып кетет. Азырынча Баткен облусу боюнча мындай техникадан 4 даана алынып келинген. Аз убакыт ичинде эле гектарлаган эгин талааларына дан эгиндерин коромчусу себүүгө болот. Будай, арпа, беде, эспарция теге турган сепкич Туркиядан келинген. Бул сепкич жерди унунеси жакшы, жерди биз ошо турушунда эле мындай күтпөй, катуу же жумшак деп күтпөй эле алып чыгып эле тартып чиркеп себеребиз. Жарым саатта 1 гектарды эгип коет. Түзеги ыкмасында эгилген буудай суулуу жерде 40, ал эми кайракы жерде гектарына 25 центнерге чейин түшүм берет. Мындай ыкма Европа мамлекеттеринде кеңири колдонулуп келүүдө. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.